Алтынбек Максутов Аскарович мына 700 миң сом гонорар коюп алып өзүнө Мейкин Азияда режиссерлук кылып жүрөт. Бизде мыйзам иштебейт. Бизге мыйзамды күчүнө киргизели деген жөн эле жел сөз. Так что мыйзамды күчүнө киргизе албайсыздар, Камчыбек Кыдыршаевич. Когда моякта маданият тармагында дагы эле махинация, былгылыктарды кылган адамдар министрликтен түшүп калып кайра эле режиссер болуп, демек бизде мыйзам иштебейт. Биз жей берели акчаны, жей берели допростор болуп, ГКМБ текшерип, МВД текшерип, баарын прокуратура бүт ишке иш козголуп бар эметкенден кайра эле карганын көзүн чукубайт, кайра эле режиссер болуп иштей берет экен. Демек бул деген министрлер акчаны жей бергиле, эзели силер камалбайсыңар деген сөз. Так что бизде мыйзам иштебейт. Мейкин Азия деп чыртаңдап жыргабай эле койгула. Мына мамлекеттин акчасынан бир эле режиссер мамлекеттин акчасынан 700 миң сом гонорарды шыпырып алды. Мамлекеттин бюджетинен 700 миң сом гонорарды шыпырып алды. Биякта маданият куурап атат, айлыктары квартираларына жетпей, канча жылдан бери квартирада жашагандар уже нерв болуп, стресс. Биякта режиссер өзүнө 700 миң сом гонорар коюп алып, мына көрдүңөрбү кандай бизде каша, мыйзамдын иштебегендиги, мыйзамдын күчүнүн жоктугу. Димаш Кудайберген, угуп коюңуз. Биякта деген сизге мындай жакшынакай көрүнүп атканы менен, биякта хитрый адамдар иштеп атат руководствода. 700 миң сом гонорар. Бул деген максимум гонорар бизде 100 миң сом эле. Мамлекетке мындай от души жүрөгү менен, от сердца мындай от души иштебей, наоборот мамлекеттен акчаны сыгып алыш керек. 700 миң гонорар коюшум керек. Анан иштеп, биякта деген момдай дохрена режиссерлор бар, которые 50 миң сомго эле, максимум 100 миң сомго эле иштеп берем. Вообще фантазиясы мыкты режиссерлор бар. Бияк уже бир команда. Мен Мирбек Мамбеталиев, Кемеловичти түшүндүм мен уже. Бул Мирбек Мамбеталиев, Кемелович вообще музыканы да түшүнбөйт, актерский жакты да түшүнбөйт. Саясат кылып туруп эле акырын алып келип туруп эле ушул аркылуу бизде дагы гонорарларды 700 миңден чаап чөнтөккө тыгабыз деген максатта эле алып келип ошонусун ишке ашырып атат. Так что бизде мыйзам иштебейт, бизде стабилдүүлүк орнолбойт, бизде ишеним жок уже. 913 миллион сомдук каржылык дал келбестиктер аныкталды. Эсеп палатасы маалымдагандай, эмгек акы, сатып алуулар, товардык материалдык баалуулуктардын эсебин толуктоо жана камсыздоо иштеринде олуттуу мыйзам бузуулар болгон. Эсеби чыкпай жаткан 1 миллиард сомго жакын каражат тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Эсептөө палатасы кабарлагандай, жалпы каржылык эреже бузуу 913 миллион сомду түзөт. Анда процедуралык эреже бузуу 509.168,8 миң сомду, каржылык эреже бузуу 403.993,9 миң сом түзөт. Финансылык документтерде туура эмес жүргүзүү жана дебитордук карыздарды жашырууда 29.261 миң сом ашыкка чыккан. Мындан тышкары мамлекеттик сатып алуулар 84.4 миллион сомго тиешелүү жол жоболорсуз жүргүзүлгөн. Президенттин резервдик фондунан бөлүнгөн 300 миллион сомдун ичинен 33.5 миллион сому максатсыз сарпталганын аудитор Мукаш Арызбаев маалымдады. Мен кылгыякчы, комузчу, музыкант, Ысык Көл областында Тоң район атайын музыкалык мектептин директору болом, районный. Бул Министерство культурада бизде махинация, былгылык, ошондой нерселер болуп келип, 1 миллиард сом ушерб деп казып чыгып, 1 миллиард ушерб. Эми прошлый Мейкин Азия ошондо звукач биздин звукач байкебиз Эмилеген. Ошону алып барып алып туруп, $2000 беребиз. Звук полный бир жума бою 20 миң зрительге звук коюп бересиң деп алып барып алып, договор
маданият тармагы менен түзөбүз через государственный маданият культура тараптан деп алып барып алып туруп частный предприниматель менен договор түзүп Мейкин Азия бүткөндөн кийин $2000 эмес $700 берип койгон. Умар деген филармонияда тиги Максутов режиссер болуп турганда ал Минкультурага кетти Максутов и ордуна Умарды убактылуу временно коюп кеткен да. Мына ошол частный предприниматель менен түштөн кийин Мейкин Азия уже бүткөндөн кийин договор түзүп $700 берип койгон. И бул уже махинация, былгылык, бул акча жок башка депчи. И ошол эле уюштуруучулар быйыл болуп атат. Кайра эле Алтынбек Максутов министр болуп турганда бүт региондорго поддельный китайский аппараттарды алып региондорго анын производствосу эч кандай документке жазылган эмес, американский выпуска деп туруп акчалар кеткен кымбат. И анын баардыгын мен видеого тартып, конкретно фактылар менен допрос берип, ошонун баары ишке ашып, министрликтен түштү Алтынбек Максутов. И кайра мына Мирбек Кемелович Мамбеталиев келди, ага жакшынакай музыканттарды, профессионалдарды алып кирип, совет айтып, реформа кылгыла бияка дегенде өзү реформа кылганы келдим. Мына мен деп собрание кылып, баарыбызды чакырып, жок реформа, наоборот. Максутовду кайра режиссер кылып койду. Ал Максутов болсо бул Мейкин Азияга 700 000 сом гонорар коюп алды. 700 000 сом. Бул мамлекеттин акчасын дагы эле шыпыртып атасыңар силер.